Дагы бир ирет кутман таңыңыздар менен ардактуу телекөрүүчүлөр, биз азыр ашканадабыз. Бүгүн биз эмне жасайбыз, эмне үчүн, кандай жасайбыз, ал тууралуу менин кесиптешим Ангар айтып берсин. Биз бутерброд жасайбыз. Эмне үчүн? Курсакты кампайтуу үчүн кантип жасайбыз? Оп-оңой эле нанды алабыз, помидор алабыз, колбаса алабыз. Чөп алабыз. Кесебиз, ортосуна коебуз майонез менен, үстүнөн шубайбыз. Үч кылып айта берсек сөз көп. Мини пицца, мындайча айтканда, азыр көрүңүз, биз менен чогуу жасаңыз, келиңиз, туруңуз, баштаңыз. Эмнени алабыз биринчи? Билгилүү франциялык ашпозчу Гюсо айткан, нанды аларда нан менен бир сыйра мамиле куруңуз деген да. Нанды алып туруп, кулаңызга жакын алып келип туруп, нанды бир аз кысканда эгер кырс деген үндөр чыкчы болсо, демек нан жаңы жасалган. Анан эски эмес. Мына наныбыз дагы эң сонун жыттанып турса, эң негизгиси ооба бутерброддо, негизи ушул нан кошулган тамак аштын баарында эң негизги маанилүү нерсе бул ушул албетте ундан жасалган нан бул эсептелинет. Андыктан нанды туура тандаганды унутпаңыздар. Туура тандаңыз, бирок дүкөндө ушул ыкманы колдоно көрбөңүз, анткени чынында аягын ачар бүтүп калышы мүмкүн. Эмнеден баштайбыз? Нандан баштайт окшойсуң. Мен нанды кесейин. Сен калган колбаса менен помидорду кесип баштайт окшойсуң. Анан чөпкө негедир мен чөптү жакшы жебейм да. Ошон үчүн бир деле жасайбызбы, экини жасайбызбы? Экини жасап кой берели. Бирди жасасак мен жейм да. Экини жасасак сен жейсиң, Ошондуктан бирөөсүн чөп менен жасайлы. Колбаса кошолу, эттен эркектер жакшы көрөт эмеспи? Бутербродду кандай кылып жасаса болот го? Негизи кандай менен кесейин нанды? Жука кылып эле кессек дамдуу болот го дейм. Кеттик анда. Тыйгаштап туруп кесе берет окшойм, Ал эми кичине фактылардан да айта кетсек, бутерброд немис тилинен которгондо нан жана эттеп эле которулат экен. Ал эми сэндвич кантип пайда болуп калган деген болсоңуз, ал дагы буга эле окшош тамак. Аны атайын сэндвичинский деген адам ойлоп таптыр. Ал өз жумушту көп жасачу экен, ошондуктан убактысы болбогондуктан ушундай нанды алып, ортосуна болгон эмнеси болсо, кандай тамактар болсо, ошол ингредиенттерди кошуп эле эч кимден уялбастан столдун үстүндө жумушун жасап коюп, элдер менен сүйлөшүп коюп жей берчү экен. Андан кийин ошондон тарта ушул тамак пайда болуптур. Ал эми Экөө жетеби же дагы кесейинби? Дагы кесе берейин, Бир аз кичирээк кылабызбы же кандай? Биз деген режиссерлор айтып атат, кичине майдалап туура айта экенбиз. Мен туура эмес, туура алыптырмын. Жок, туура эле. Бул жакта туура эмес деген сөздүн өзү жок. Кандай жакшы болсо, кандай ыңгайлуу болсо, өзүбүзгө кандай жакса, ошондой кылып жасайбыз. 4 бурчтукпу, 3 бурчтукпу, 6 бурчтукпу, каалагандай кылып жаза бериңиздер болот. Андыктан ардактуу телекөрүүчүлөр, таң эрте турганда мына ошол бутерброд менен дагы таңыбызды тосок болот. Англияда, мисалы биз билебиз, Англия өлкөсүндө көптөр эртең менен турганда жумуртка кошулган тамактарды аябаганда көп жасашат да. Ошол эле омлетти, ошол эле оладьи деп коебуз, ошолордун баарын көп жасашат экен. Анан суусундукту тандаганда баягы шербетти аябай көп тандашат экен. Апельсин шербетин, же болбосо алма шербетин. Ал эми дүйнө жүзүндө жалпылап ала турган болсок, таң эрте турганда чай менен, суу менен таңды баштагандар дагы аябаганда көп экен. Албетте, кофе дагы өз ордун алат. Эмнегедир кофе акыркы убактарда актуалдуу болбой баштады. Байкадыңбы? Жок, байкаган жокмун. Буга чейин элдер аябаганда көп кофе иччү. Азыр ден соолукка, билбейм, ушундай массалык баягы челлендж деп коесузбу, мода деп коесузбу, ден соолукка кам көрүү демилгеси көтөргөндөн улам, балким сууга көбүрөөк, чайга көбүрөөк, пайдалуу суусундукка көбүрөөк көңүл бурулгандай. Төртөөнү кестим, жетишет го, же кандай кылабыз? Жетет го дейм. Жетет, Мен помидорду кесе берейин, ал учур. Ал эми сиз таңыңызды кантип баштайсыз? Суу ичесизби, чай ичесизби, же кофеби? Чынында эгер кофени күндө сатып алчу болсоңуз, ага жок дегенде эле, бери дегенде эле 60 сом кетет, 100 сом кетет. Баасына карай, ошондуктан эгер атайын кофе машинаны өзүңүз сатып алып, өзүңүз кофени даярдап ичсеңиз, бул ал да канча арзан түшөт. Ал эми чынында сиз да челленджге кошулуп, суу менен, чай менен баштасаңыз, албетте, бул ал да канча сиздин капчыгыңызга да пайдалуу, ден соолугуңузга да пайдалуу. Анан илимпоздор айткандай, чай дагы сизди сергитүүгө жардам берет экен. Ооба, анан бутербродду жасаганда мындай ири же жок. 200 грамм, 300 грамм он алабыз, же болбосо тигин алабыз. Момундай көлөмдө кошуш керек деген ири же жок. Каалагандай, канчалык деңгээлде өзүңүз кааласаңыз, ошончолук кошсоңуз дагы болот. Майонезди нандын үстүнө сүртүп алып туруп, анан калганын кошобузбу же үстүнөн кошолобу? Сүртүп алып кошобуз го дейм. Анткени майонез көп болгондо дамдуу болот, өзүң деле байкасаң керек.
майонезді аябай эле коелу майонезди. ангара бүгүн ашпозчу эң башка ашпозчу деп коелу. Мен жардамчымын. Эмне деп айтса, кандай айтса ошондой ыкма менен жасай берейин. Анда фантазиямды иштетейин, аракет жасайын. Чынында өзүңүз каалагандай жасаңыз, ошондуктан бул бутерброддо кандай ингредиенттер болсо, колуңуздан эмне келсе кантип кесе алсаңыз ошентип кесесиз. Эң башкысы бул тез жасалат. Анан туура ингредиенттерди кошсоңуз пайдалуу дагы болот. Анан бутерброддун көлөмү өзүңүз каалагандай болушу мүмкүн. Мисалы, азыр биз кичинекей мындай момундай болгон бөлүкчө менен жазадык. Бизге ушундай туура көрүлдү. Негизи тарых баракчасын ала турган болсок, германиялык ашпозчулар дүйнөдөгү эң чоң рекордтор китебине, Гиннес рекордтор китебине кирген бутербродду жасаган. Ал бутерброддун салмагы 1,5 килограммга жетип, узундугу болсо 3 метрге жеткен. Официалдуу түрдө бул эң чоң бутерброд болуп эсептелет. Анан андан чоң дагы 200 килограммдык бутерброд жасалган. Бирок аны көптөр бутерброд эмес, пицца болуп калган деп айтышат да. Анан эми ар кимдин өзүнүн каалоо тилегине карата, бирок өзүңүздүн ашказаныңызга карата канчалык деңгээлде сизге да ошол тамак аш жерет, ошондой көлөмдө жасасаңыз дагы болот. Майонезди коштум, кетчупту, баягы колбаса, помидорлорду кошкондон кийин үстүнөн салып алабызбы? Макул. Же аралаштырбайбызбы? Кандай кылабыз? Келиңиз, мен муну даярдап бердим. Сиз тарелкага салабыз. Тарелкага салыңыз дагы. Колбаса менен помидорду өзүңүз кошуңуз. Сиз эми башчысыз. Шеф-повар эмесминби? Биринчи колбасаны мынтип кошуп көрөлү. Расул айта кеткендей эле, биздики дагы бутерброд эмес, кичине мини пицца деп айтып койсок болот. Анткени атайын ушинтип кесип алдык. Алдыда биздин бутербродубузду бышырабыз, туура эле салып атам. Туура ингредиенттерди салып алгандан кийин негизинде бутербродду жасаганда баягы ашпозчулардын айтымында ушул бутерброд пайда болгон жерде колбаса, майонез, анан албетте жер жемиштердин түркүн түстүүлөрүн кошо берсе болот. Бирок негизгиси нан, колбаса, майонез 3 ушул ингредиент сөзсүз түрдө болуш керек деп айтат ардактуу телекөрүүчүлөр. Бирок арасына баягы айткандай эле белгилүү буга чейин айтып кеттим, Гюсо деген Франциядагы ашпозчу айткан, тамак жасоодо эч кандай эреже жок. Ар кандай эксперименттерди жасап, өзүңүздүн жакшы көргөн, жада калса жеке тамагыңызды дагы жасасаңыз болот деген бир ой пикирлерин калтырган. Чынында бул тамак жасоодо эч кандай эрежеге баш ийбеш керек. Өзүңүзгө каалуу эмне жакса, кандай жакса, ошондой жасай берсеңиз дагы болот. Азыр биз нанды алып туруп майонезди үстүнө сүртүп алдык дагы. Биз бүгүн колбаса менен помидорду үстүнө коштук, майдалап туруп. Анан албетте акыркы ингредиент бул кетчуп окшойт. Кетчупту дагы кошуп алабыз. Чөп кошолузбу, же кандай кылабыз? Келли кошобуз. Чөп кошо алайын, мен чөптү бир аз туурай берейин. Анан бул нерсени алгандан кийин биз духовкада канча убакытка кармайбыз? 1-2 мүнөт жетиштүү болот. 2 мүнөт. 2 мүнөт духовкага салып туруп бир аз бышырып алабыз дагы. Анан ошол нерсени алып чыгып, каалагандай эң негизгиси жакшы маанай менен тамактанып алып, анан жумушубузга дагы аттана берсек болот. Чөптү болушунча майдаладым, бирок чоң болуп калды окшойт, бирок кошо берсем. Азыраак эле кошолу. Азыраак эле. Жетиштүү болот дейм. Эми? Эми бизде духовка ордуна биз атайын жылыткычты колдонмокчубуз. Биз салып кое берелиби? Ооба, эң негизгиси духовка болобу, жылыткыч болобу, баягы бышыш керек. Чоң ысык температура болуш керек. Келиңиз, азыр бул жакка салалы дагы биз бышканга чейин бир нече мүнөттөн кийин кайра эфирге кайтып келебиз. Бул жактан биргеликте бутербродубуз кандай деңгээлде даамдуу болду, аны байкай турабыз. Азыр болсо келиңиздер, жакшы бир сюжетке көңүл буралы. Эфир студиябыз, ардактуу телекөрүүчүлөр. Азыр биз бир аз күтө туралы, бир нече секундалардан соң бутербродубуз дагы даяр болгону турат. Дагы бир ирет айта кетчү нерсе, биз бутербродду алабыз. Каалагандай көлөмдө, каалагандай формада кесип алабыз дагы. Аны менен катар бутербродко керектелүүчү азыр биз даярдаган боюнча колбаса, помидор, майонез жана кетчуп. Анан эң башкысы, эң жаңы катыраган үнү бар нан. Катыраган үнү бар нан.
Мына, ошолордун баарын алабыз дагы майонезди сүртүп алабыз. Бүгүнкү биздин ыкма боюнча нандын үстүнө сүртүп алабыз дагы. Анын үстүнө колбаса менен помидорду коштук. Бир аз пайдалуу чөптөрдөн дагы аралаштырдык. Аны менен катар кетчупты кошуп туруп, мына мондай жылыткыча салдык. Даяр болуп калды окшойт. Кана? Байкап Даяр көрөбүзбү? болуп калды. Ачып көрөлү. Эмне болду? Биз 2 мүнөт убакыт аралыгына салганбыз. Азыр болсо, негизи айта кетчү нерсе 3-4 мүнөткө чейин дагы сала берсеңиздер болот. Мына биз Кичине кетчуп менен майонезди көп салып алганыбыз көрүнүп турат. Ошондуктан бир аз эле жалатып шуап койсо болот экен. пейлиң кенен да. Пейлиң. Салып койдуң окшойт. Кесип алабызбы, Ысык экен. Кесип алып. Абдан ысык экен. Колду күйгүзбөгөндөй кылып туруп, кесип алабыз да. Анан кашык менен эле кеп бир даамдап көр. Сен бүгүн негизги ашпазчысың да. Эгер сага жакса, демек, калгандарга дагы жагыш ыктымал болот. Бериңиз. Биз сымылдап. Ай. Азаматсыз. Кана өзүңүз бир мактаңызчы. Ысык эмес экен да, аябай. Акырын чайнап. Ысык экен. Эң сонун 2 мүнөткө жетиштүү болот экен, Урматтуу теле көрүүчү Расул. Жебегиле дебейсиңби? Болбойт. Жок, кебетеси анча эмес болуп калыптыр, бирок даамы укмуш экен, чын айтам. Жылуу нан, кетчуп, майонез, чөптү туура коштуп турубуз. Укмуш экен, ошондуктан кел сен да жеп көр. Эми Расулдун реакциясын көрөлү. Азыраак эле кошуңуз, анткени көбүрөөк кетчуп, майонез кошуп алсаңыз, бизде болуп кашык менен жеп каласыз. Мына, мен айткан сөздөрүмө толугу менен кошулат экен. Бойдоксуң, Бойдок эле. Тамаша. Ардактуу теле көрүүчүлөр, мына ушундай бутербродду жасадык. Эгер кызык болуп аткан болсо дагы бир ирет айта кетели. Кытыраган жапчаңы колдон келишинче бүгүн 1 саат мурун жасалган ыпысык нан болсо аябай сонун болот, бирок колдон келишинче эртеңки эмес, дал ошол күндүн нанын алабыз дагы. Эң негизгиси кытыраган, Аны менен катар колбаса, помидор, майонез, кетчупты алабыз. Аралаштырып каалагандай көлөмдө, каалагандай өлчөм менен кошобуз дагы. Биз жылыткычка 2 мүнөт салдык. Өзүңүздүн фантазияңызга жараша жылытып, же болбосо жылытпай деле, бышырбай деле жей берсеңиздер болот. Эң негизгиси сизге жаксын, ден соолугуңузга пайдасын алып келсин. Туура тамактанууну унутпаңыздар, тамагыңыздар даамдуу болсун.